өкүл атабыз кыргыз элинин аттын кашкасындай таанымал Каныбек Разыков өзүнүн сый-урматын көрсөтүп, жалпы буга чейинки өкүл балдарын, өкүл кыздарын чогултуп, айтылуу алай менен кара суунун чектешкен жеринде керемет бир жаратылыштын койнунда жакшы Ак-Тастор-Конун жайып баарыбызга сый-урматын көрсөтүп турган учуру накыбыз да келип калды алаңгыча. Эми биздин үй бүлөнүн атынан бир чаканыраак белектерибиз бар эле, алгач ошолорду берели да анан программаны ары карай улантайлы. Биздин программада ырчылар бар, кудулдар бар, президенттер келген, көп өз негизи. Бул ак калпакты, кыргыздын ала тоосунун символу чагылдырган ак калпакты биздин өкүл атабыз Каныбек Разыковдун башына кийгизели. Кайын журт тараптан мага кийгиз эле чоң келип калды дейбиз. Оригинал бир эле жолу кийилген тойдо деп. Тамаша. Мына чоңдук өткөндө. Сәрден көрүп келгенде. Салды ага. Бул мага эмес чоңдорго неме ылайык экен деп. Рекламадан келген жай намазы дагы. Анан бул жерде бир подушка атайын Москвадан келген. Биз бир башка коюп жатсак катуу келин анан. Bunisi sizge. İçinde paduşka, sırtındasın karamayacak. Ya bu jenski. Al endi bul körpөнү жайбай коелу эми. Бул ошол жалпы биздин септен сиздерге белек болсун ушул. Эстеп жүрүңүздөр. Рахмат. Bunu da bir canlısa uğur eken. Tamаша. Ушул белектерди эми аз болсо да көптөй көрүп, Кудай буйруса эч кимсе эч кандай мындай колдонулган эмес. Тамаша сөздөр менен айтып атабыз, белегиңиздер кут болсун. Кудай буйруса мындан дагы жакшылыктарда, жакшы күндөрдө, концерттерде, тойлордо, жакшы нерселердин үстүндө, Ак-Тастор-Конун үстүндө баарыбыздын башыбыз биригип ынтымакта жүрө берели. Калган коноктор кош келипсиз. Айтпайм биздин Тайнарга сиз өзүңүз сүйлөп тапшырасыз. Айтпайсың. Тамам. Мейли анда мен өзүм булантер берейин анда. Канчы көз сүйлөш керек эле. Ооба, келсеңиздер, кол чаап коюңуздар. Бул Казжыга жаман сүйлөйт да.